Көп адамдар айтып атат, сиз дуңандар биякта жашайсыздар, сизде желек жок, жер жок, мамлекет жок. Жок, бар бизде. Бизде бар. Кыргызстан биздин мамлекет. Кыргызстан биздин өлкө. Мен дуңганмын. Мен ичиндемин кыргызмын. Кыргызстан менин элим жерим да. Биздин өлкө да. Кантан болом? Кантта жашайм? Мен 30 жаштамын. Апам Меланфандан болот да, ушул айылдан. Биякта көп туугандар бар. Мен Кыргыз Орус Славян университет бүтүрдүм. Мен лингвист эмесмин. Мен техникалык факультетти бүтүрдүм. Анан азыр мен кантта иштейм. Мен Азиялык медицина институтта иштейм. Тиякта мен чет келгенде балдарга, биздин студенттерге физика сабак берем. Физика сабак берип атам. Ошондуктан мен лингвист эмесмин. Мага аябай жеңил эмес бул. Мен өзүмдүн өлкөмдүн патриотмун. Анан ошондуктан балдарга да ошол каалайм. Балдарда биз дунган эл, биякта жашайбыз да, Кыргызстанда. Анткени ар бир жаран, ар бир бала тил өөрүнүш керек. Ошондуктан мага ушундай идея келди. Ушундай кыргыз тили курстар ачыш керек да айылда. Биздин балдар өөрүнүш керек. Ошол боюнча мен курстар ачылды. Бир жумада 3 жолу өтөбүз. Дүйшөмбү, шаршемби, жумада. Анын балдар кубаныч менен келип атат. 2 миң, 3 миң. Мен 4 миң. Мисалы, мен дуңганмын, бирок мен ичиндемин кыргызмын. Ошондуктан мен ойлондум да, эмнеге мен кыргызча сүйлөйм, биздин балдар сүйлөбөйт. Өөрүнүш керек аларга. Ошол үчүн могу идея мага келди да. Башында мен жарнама берди. Мен туугандар жардам менен WhatsApp'ка жарнама берди. Анан TikTok'ко, менде TikTok канал бар. Ошо тиякта да мен жүктөйм видеолор. Ар бир сабактан кийин видео жүктөйм. Ошол чейин мен балдарда чакырды TikTok'то видео менен чакырды. Ата-энелер сразу мага чалды да. Алар могу видеодон кийин, могу видео ичинде мен биринчиден дунган тил менен сүйлөдү, анан кыргыз тил менен. Ошол кийин ата-энелерде алар бактылуу болду да, биздин дунган бала да кыргызча сүйлөйт, биздин балдар жөнөтөбүз аларга, сабакка. Алар да үйрөнөт. Бул фантастика эмес. Эгер алар да түшүнөт. Бир Кыргызстанда жашайбыз. Биздин балдарга да тил керек. Менде көп достор бар да, алар кыргыздар, кесиптештер кыргыздар. Алар менен кыргызча сүйлөйм. Бул кандай баштады? Мектептен баштап мен үйрөндү кыргыз тил сабагында, анан университетте, анан элдер менен, анан достор менен. Айтып атам, мисалы, биз кыргыздар, мен дуңганмын, мен кандай айтып атам? Биз кыргыздар, биздин кыргызда бар, ушундай, биз кыргыздар. Мен эсиптейм, мен жарым дуңганмын, жарым кыргызмын. Ошондуктан менде ушундай проблема жокмун. Мен бөлбөйм. Мен сен кыргызсың, мен дуңганмын. Могул дуңган тил мага жардам берип атат биякта сабакта. Балдар менен мен орусча да сүйлөйм. Анан бир аз дуңганча да сүйлөйм. Биринчиден бул патриоттор болуш керек да алар.
биринчиден. Экинчиден, Кыргызстанда көп улуттар жашайт. Биздин мамлекеттик тил кыргыз тил. Анан алар только ушул айылда жашабайт да. Алар башка жерде барышат да, алар жумуш кылып атат башка жерде. Ошондуктан башка эл менен кантип сүйлөйт алар? Ошон кыргыз тил керек болчу. Келинчегим биякта да окушат. Азыр мына балдар отурат. Жумуштан кийин чоңдор келет. Ата-энелер да келет. Алар кечинде сабак окушат биякта. Биз аларга сабак да беребиз кечинде. Менин айылым дагы келет, алар менен, чоңдор менен. Кызым дагы келет. Биякта курстарда кызым жүрөт, иним жүрөт, айылым жүрөт. Өзүнчө бир группа бар, ата-энелер. Балдар өзүнчө окушат, ата-энелер өзүнчө окушат. Ата-энелер менен жеңил экен. Эмне үчүн? Алар түшүнөт. Бизге могу керек. Ошондуктан алар келип атат. Анан аябай аракет кылат. Балдар да аракет кылат. Бирок балдар ойношат, ойнойт ошундай. Биз айтабыз да, оку, могу сага керек, могу мага керек эмес, сага керек, могу ата-энелер сага мына шанс берди да, бизге жөнөтүбүз. Оку. Ата-энелер жакшы окушат, үй тапшырма жакшы жазат. Кыргызстан менин элим жерим да, биздин өлкө да. Ошол мен биякта жашайм, менин балдарым биякта жашайт. Ошондуктан мен аябай сүйлөм. Бул менин өлкө да. Бул көп адамдар айтып атат, сиз дуңандар биякта жашайсыздар, сизде желек жок, жер жок, мамлекет жок. Жок, бар бизде. Бизде бар. Кыргызстан биздин мамлекет. Кыргызстан биздин өлкө. Ошондуктан мен аябай сыйлайм, сүйөм, ушундай айтайын. Бул менин өлкөм.